Өкүнүчтүү болуп атат, биздин мамлекетте ушундай деңгээлдеги операциялар болбогондугучу. Балким бизде болсо өтө эле арзан болуп түшмөк да. Баягы жол киреси эле канча болуп атат, Мисалы, жол киреси канча сом болот? Бизде аппарат алса болот экен, өзү аппарат жаябай кымбат бекен. Аппарат алса болот. Андан кийин баягы көчөдөн да бирөөлөр менен сүйлөшүп калсаң айтат да. Индустар бул жерден окушуп, анан ал жака операция кылат. Ал операция кылган индустар, алар Великий Британия менен Америкадан бүтүп келген айтыстер да. А бизден берден баргандар алар эмес. Анан ал жакта операция кылган аппараттар Американыкы турат экен да. Ошол нерсени бул ооруну жеңиш үчүн бул вакцинаны да частниктер сайбаштан мамлекет сайыш керек. А частныйда мындай келгенин сайып коет болду. Кызыктар эмес. ГСУларды иштетиш керек, ар бир поликлиникаларды иштетиш керек, семейный врачтарды иштетиш керек, барыш керек. Бирөөнүн үйүндө контакт болуп калдыбы, ал уже жугат. Ал анткени өзү гепатит болгонун билбестен туруп калгандарына жуктурат. Аларды кубалап жүрүп текшертип сайдыртыш керек. Андан кийин ооруну азыр больницага жатсаң, гепатит больницага жата турган болсо, бир эле шприц бекер да. Гепатиттин дарылары бекер эмес, дарылары эме. А сиз айтып атпайсызбы, азыр мен гепатит болуп калдым, андан кийин эле сразу баягы көп өтпөс эле мен операцияга кеттим депчи. Анткени сизде организм көтөрө албай калган да. Эгерде бул жак айтып өткөндөй эле тамакты баягы тамакты эме кыла турган болсок, тамакты мисалы диетаны кармап, оор көтөрбөстөн гепатит болуп калганда жүрсө, ал операцияга чейин да жүрүп турмак да. Азыр Кудай буйрса мынакей марттан баштап гепатиттин дарылары чыгат деп атат, айыктыра турган, вирус токтото турган. Алар чыгып калса аябай жакшы болмок. Андан кийин бул Индиянан мисалы боорду алмаштырып өргөндөн мурда оорун алдын ала алыш керек да. Андан кийин азыр фонддор барып туруп эле договор түзүп келдим деп атат го. Бир фонд клиника менен договор түзө албайт. Анткени фонд внутренний кыргызстандык фонд. Булар международный фонд эмес. Буну жогорку кеңеш барып туруп, жогорку кеңештен, өкмөттөн барып туруп клиника менен договор түзүп келсе, ошондо операциянын баасы арзандайт. Азыр операцияга чейин эле көп акча жок болуп кетип атат да. Орто жолдо. Бир эле мисалы бай болсун эмес, бай болсундун жандагы кошо жүргөн адамдарына дагы жол керек этет баардыгы. Донор кошулуп барат сиз менен. И анын жанында обязательно бир тууганы, ишеничтүү бир тууганы барат да. Авазбек, кошумчаңыз барбы сиздин? Мен да кошумчалап кетейин дедим эле. Кече ушу анализ текшерип, вакцина сайдырыш үчүн биз айылда демилге көтөргөнбүз. Таш көмөр шаарында уже келди, Жалал Абадтан адистер. Андан мен өзүмүн Кудуксай деген айылда жашайм. Кудуксай айылыма ушул Асылбектен келген бааларды айтып берсем, маркер вирустун гепатит В боюнча 250 сом, маркер вирусту гепатит С 250 сом, канын алуу 80 сом экен. Ошондо 580 сом бул текшерүү болуп атат. Бул уже частный. Эсили эмдөөдөн оору табылбаса, адам таза болсо, вакцина сайдырыш үчүн